Uber компаниясы жүргүнчү мас экенин аныктоо үчүн жасалма акыл колдонууга патент сурап, АКШнын мекемесине кайрылды. Система адаттан тыш жүрүм-турумду байкай алат. Мисалы, программа жүргүнчүнүн басуу ылдамдыгын, тамгаларды канчалык туура терип жатканын жана телефонун кандай кармап турганына байкоо салып, жүргүнчүнүн мас же соо экенин аныктай алат. Таплокчи дүйнөдөгү эң алгачкы манжа менен ачуу мүмкүнчүлүгүн берген кулпу сынга кабылууда. Буюрса аны дээрлик баардык смартфон аркылуу ачып алууга болот экен. Bluetooth аркылуу таплокту издеп, телефон кулпуга туташкандан кийин аны оңой эле ачып алсаңыз болот. Компания бул көйгөйдү чечүү үчүн жаңы программаны иштеп чыкканын айтты. Стартап компаниясы кайыр сурап жүргөн адамдарга жардам берүүнүн жаңы ыкмасын таап чыгышты. Эми Bluetooth аркылуу чөнтөк телефонуңуздан кайыр сурап жүргөн адамдын банк эсебине акча которо аласыз. Анын жанынан өтүп баратып, Самаритан программасы аркылуу кыйынчылыкка туш болгон адамдын өмүр баянын окуп, чын эле жардамга муктажбы же жокпу аныктай аласыз. Толук окуяны билгенден кийин жардам берүү сиздин тандооңуз.